Балдардын балалыгын бакытка бөлөөнү максат кылган номер 3 өмүр балдар бакчасы Аманбаев айылында жайгашкан. 1988 жылы курулуп, типтүү. Жалпы 28 кызматкер эмгектенет. Педагогикалык кызматкерлердин саны 11. Жалпы 9 тарбиячы эмгектенсе, алардын 6 жогорку билимдүү, 3 атайын орто билимдүүлөр. Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Бала бакчанын 2024-2025 окуу жылына коюлган максаты тарбиялануучулардын руханий адеп ахлактык тарбиясын калыптандырууга жана алардын сүйлөө жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө багытталган ыкмалар менен иш алып баруу. Жылдык планды ишке ашыруу максатында тайпаларда балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кыргыз бурчтары жасалды. Улуу Залкар алып жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун 96 жылдыгына карата Чыңгыз Айтматов бурчтары жасалды. жыл Кара Кыргыз автономиялуу областынын 100 жылдыгына карата атайын бурч даярдалды. Балдардын жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен ар бир тайпада балдарды өнүктүрүүчү атайын бурчтар түзүлгөн. Сабат ачуу, математика бурчтары уюштурулган. Айлана чөрү менен таанышуу сабактарына ылайыкталган жаратылыш бурчтары. жылы атайын ашкана үчүн Айтматов райондук өнүктүрүү фондунан 1.920.000 сом бөлүнүп, ашканага атайын керектелүүчү техникалар сатылып алынган. 2024 жылы окутуунун негиздерин бекемдөө жана келечекке билим берүү долбоорунун негизинде 3 сааттык бала бакча толугу менен ремонттолуп, 1-декабрдан баштап 3 жаштан 6 жашка чейинки 50 баланы тарбиялап жатат. Ал эми Аманбаев өнүктүрүү фондунан атайын беседкалар даярдалды. Республикалык манастануу сынагынын 2023 жылы 1-орунду ээлесе, 2024 жылы баш байге кубогун багындырды. Ошондой эле жылдын мыкты тарбиячысы райондук кароо сынагында 2013 жылдан тарта баш байге жана 1-орундарды гана багындырып келатышат. Бала бакчада STEM баштаган заманбап ыкмаларды колдонуу менен сабактар өтүлөт. Изденген жетекчи, талыкпаган тарбиячылардын жана кызматына жоопкерчилик менен караган кызматкерлердин жигердүү эмгегинин натыйжасында ийгилик артынан ийгиликтерди жаратып келе жатышат. Бакчадагы балалык бакыттарга бөлөнөт. Балдар күлсө, жылмайса, өмүр багы көгөрөт.